Жалпыңыздардын жаз майрамыңыздар кут болсун. Өзгөчө жаз мезгилинде айымдарда эң көйгөйлүү маселе бул боенуп, макияж кылып жүрүү. Бүгүн өнөр көрсөтүүсүнө сиздер менен дал ушул тууралуу кеп кеңешини Алтынай Асанова берет. Андыктан биз менен чогуу болуп, жаз мезгилинде кантип боенуу керек, чогуу үйрөнүңүздөр. Мынакей жалпы айымдарды ээрчитип сизге келип калдык. Жаз мезгилинде негизи кантип боенуу керек, айымдар өзүн кантип алып жүрүү керек, кандай учурда айымдар сулуу болот, сизден кеңеш алалы деп. Жаз мезгилинде кыштан суук кыштан чыгып, жазга кирип келип, жылуу кийимдерибизди таштап, мындай жеңил кийимдерди кийип, өзүбүздү ар бир аял өзү жаз келгенде мындай сулууланып баштайт экен да. Жаз мезгилинде мындай свежий, легкий, жеңил макияж кылганы жакшы. Анткени күн чыга баштайт, күндөн да сактанышыбыз керек. Күндөн сактаныш үчүн биздин үчүн тоналканын астына базаларды коюп, тональный крем койсок, бизди күндөн сактап, карайгандай сактап турат. Сиздин ар бир келген кардарыңыз өзүнүн ыраазычылыгын билдирип кетет. Аны жалпы эле биз билип жүрөбүз, өзгөчө айымдар. Анан ушул айымдарды сулуулантуудан өзүңүз кандай ырахат аласыз? Ар бир аял өзү сулуу болууга тийиш. Ар бир аялдын өзүнчө сулуулугу бар. Биз аялды сулуу кылбайбыз, биз анын сулуулугун эле чертип коебуз. Көзгө көрүндүү кылып коебуз ошол эле сулуулугун. Ошол эле кашыны үстүнөн кичине боеп, көзүнү кичине подчеркивать этип, кара кылып. Ар бир аял өзү негизи жаз келгенде өзү эле сулууланып баштайт да. Байчекелер гүлдөйт го, ошондой эле аял заты гүлдөп баштайт. Ар бир аялды жасап, боеп, ошо бетимдеги күлкүнү, жылмаюуну көрүп, өзүм ичимен ырахат алам. Ошо жумушуман, кандай десем, орусча айтканда, удовольствие аласың да, жасаган жумушуңду көрүп, адам сүйүнсө, ошо айым сүйүнүп, сулуу болуп бизден чыгып кетсе, мен үчүн бул чоң ырахат. Ар бир айымды сулуулантууда дагы бул өнөр, талант керек, ошондой эле ошол нерсеге жетүү үчүн окуу, эмгек керек делинет да. Буга чейинки өзүңүз кайсы жерлерде окуп келдиңиз, мындай эмгектериңизди айта кетсеңиз. Өзү негизи ар бир нерсенин, ар бир жумуштун 1% талант керек экен, 99% бул биздин аракетибиз экен. Аракет кылса, берекет болот экен. Мен окуган жерлерим аябай көп, окуп повышение алган жерлерим. Бул биринчи Бишкекте үйрөнгөм. Жазик визажист деген, андан кийин Акинай, Махаббат деген устаздардан үйрөнүп, повышение болуп, биздин эле Кыргыз Республикасында эмес, Казакстанда дагы үйрөнүп, тажрыйба алып жүрөм негизи. Бүгүнкү көрсөтүүгө мен дагы атайын боенбой келдим. Сиздин колуңуздан боенууну кааладым. Негизи эле айымдарга азыр биз өзүбүздүн кеңешибизди бере кетели. Кандай ыкмада боелот, жүрүңүз. Жаз мезгилинде өзү кичине легкийраак боенуш керек да. Бетиңизге көп корректорлорду, консилерлерди колдонбой эле, жөн эле база менен эле тональный крем койсоңуз, ошо жетиштүү. Главный биздин биринчи задачабыз бул беттеги недостатокторду жаап коюш керек. Андай деле катуу боенуп, бетибизди бузуп албаш керекпиз да. Анткени күндүн нурлары тийип, биздин кожабызга кичине бир аз зыян келтирип калышы мүмкүн. Көпчүлүк эле учурда боенгон учурда биринчи көздү боелуп, кээ бирлер бетти боешот. Негизи кандай ыкмада биринчи боелуш? Туура айтасыз, кээркилер көздөн баштайт, кээркилер беттен баштайт. Көздөн да башталат, беттен да. Анткени көздөн бул кичине бир аз таталыраак макияждар жасайбыз. Көздү биринчи боеп алып, анан бетти боесок бизге оңоюраак болот да. Анткени көздү боегондо тень рассыпчатый болот да, ылдыйга түшкөн үчүн кийин бизге кыйыныраак болуп калыш үчүн биринчи көзүн боеп алышат, анан кийин бетине өтүшөт. Мындай оңоюраак макияждарды биринчи бетини боеп, анан көзүнө өтсө туура болот.
бир аз бетиңердин могул жерге сөктөрүңөр чыгып турат экен. Ушуну бир аз киргизген үчүн биз бир аз жидкий корректор колдонобуз. Жидкий корректор менен бетиңерди ичкертип, арык көрсөтүп коет. Өзүлөрүнүн бетиңер макияж кылганы ыңгайлуу, аябай оңой. Кийинки беттер болот, алар мындай ичине татаалыраак, ичкертиш же чоңойтуш. Бул темный корректор деп коет, бул бетти ичкертет. Азыр светлый корректор болот, бет кирген жактарыңарды чыгарабыз. Визуально мындай тышнакай көрүнүп коет. Үч артында да ушинтип боенсо болот дейби? Ооба, албетте. Үч артында дагы бизде атайын курстар бар. Сам себе визажист, өзүнө өзү визажист деген. Ошондо үч артында боенуп үйрөнүп кетишет. Ар бир аял өзүнүн бетин эле боегону мүмкүнчүлүк алып. Светлый корректор менен дагы мурдуңарды бир аз кыйгачыраак кылып түздөйбүз. Бирок көп эмес, бул анткени аябай жеңил, легкий турган естественный макияж болгон үчүн бир аздан эле. Үстүңкүсүн пудра менен жабабыз. Пудра май беттерди, жирный тоналкаларды жабып, бетти ровный тон кылганы жардам берет. Эң тез жасаган учуруңуз канча убакыт болот? Эң тез жасаган учурум бул 15 минутта. Ал деле ресница кое турганы бар, кирпик чаптай турганы бар. Кийинки аялдар өзүнүн кирпиктери, табигый кирпиктери узун болот. Аларга шарт эмес да, кирпик чаптап. Каштын боенуу ыкмасын айта кетсеңиз. Каш өзү негизи азыр ар бир аялдын өзү табигый кашы жок. Кашы бар болсо бир аз эле кашыны подчеркивать этип коебуз. Кашы жок болсо бир аз естественныйраак кылып, чачка окшотуп, өскөнгө карата өйдөнү карап боейбиз. Баш жагы бир аз ачыгыраак цвет болот каштын. Бүткөн жагы бир аз темныйраак. Ошондо аябай естественный көрүнүп, каш алыстан эле каш көрүнбөй, жакшына естественный окшоп турат. Кашты өтө кара боегондо туура эмес. Ар бир адамдын өзүнүн келбетине, кожасын түсүнө карап боегону туура. Кийинкилер аябай темный кылып боелушат, анан кирип келгенде эле сразу кашы көрүнөт да. Каштын да аябай өзүнчө бир андай мамилеси башкача да. Аябай назик мамиле кылыш керек. Кашыбызды бүткөн соң эми көзгө өтөбүз. Көздү биринчи биз кургата алышыбыз керек. Специальный базалар бар, же болбосо пудра. База жок болуп калса, колубузда пудра деле колдонсок болот. Обычный бетке кое турган пудра. Андан кийин көздү боеп баштайбыз. Ыкмасын айта кетсеңиз, кандай учурда, кандай койсо болот? Азыр эми биз жаз келген үчүн, биз бир аз легкий макияж кылган үчүн көздүн чекелерин бир аз темныйраак түз коебуз, башына бир аз ачыраак.
коюп жаткан тендерибиз дагы бири-бирине шайкеш келиш керек. Шайкеш келбесе туура келбей калат. Макияж особенно көзүбүз аябай жеңил, воздушный боелуш керек. Ошондо кыз мындай вульгарды көрүнбөй, өзүнүн эле сулуулугу чыгып калат. Ар кандай кадрларды кабыл алып каласы мүнөзүнө жараша. Негизи эле ушул макияждагы мүнөзгө салыштырмалуу болобу? Болот. Ар бир нерсе өзүнүн пейилине жараша болот дегендей эле. Керки аялдар ушунчалык сулуу болсо дагы, канча аракеттенбесең да макияж жакшы кылам, ошо жерге сонун макияж, жараштуу макияж кылып берем десең, негедир бир башкача боло берет да. Балким ал аял окшошпой, балким ал аялга жагышы мүмкүн, бирок өзүнүн ичиңде мындай рахат албай, бир башкача эле боло бересиң да. Керки аялдардын ушундай пейили да болот, аны түшүнүп коюш керек. Кээ бир адамдарды макияж сүйүп, кээ бир адамдарды сүйбөйт деген деле чын болсо керек. Ооба, чын. Керкиси макияж жарашкан да бар, жарашпаган да бар. Керки аялдар, кыздар аябай өзү деле табигый сулуулугу чыгып турса, өзүнүн табигый сулуулугун бузуп, үстүнөн көбүрөөк боеп алып, өзүнүн сулуулугун жаап алышат да, негизги өзүнүн табигый сулуулугун. Өзүнүн кашы көп, беттин формасы туура келген кыздар деле өзүнүн макияж кылып нито кылып алышат. Андай кыздарга просто бир аз макияжды легкийраак кылып эле өзүнүн эле сулуулугун мындай айтканда подчеркивать этип койсо болот. Керки эжелер бар, чын эле проблемный кожа, бетинде пришугрилер бар. Алар действительно бетин жабып түздөш керек. Бетти ичкерте турган корректор. Буну биз бетибиз чыккан жерге, сөөктөргө, беттеги лишний жирдерди визуально жапканы жардам берет. Бул деген хайлайтер. Хайлайтер бетке бир аз мындай бетиңиз жылтырап, свежий вид берип турат. Мында бир аз эле колдонуп коебуз. Эми бул макияжды биз көпкө сактаныш үчүн буну фиксатор менен үстүн жаап коебуз. Көзүңүз. Бул фиксатор макияждын көпкө кечен бүткүчөктү эртеси күнгүгө деле жетет. Кармап турганы. Макияжды өчпөйт, эчтеке болбойт. Болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, жаз айында мына ушундай сулууланып жүрсөңүздөр болот. Сырткы келбетке кам көрүү ар бир кыздын милдети. Териңиз убактысынан эрте картайып, бузулбашы жана ар дайым сулуу, сымбаттуу болуп жүрүүсү кажет. Адамдын кылып жаткан ишиага эркиндик менен ырахат тартуулаш керек. Ошондо гана ал туура психологиялык абалда жашайт. Адам баласы өзгөчө айымдар көңүл бурууга жана жылуу мамилеге муктаж. Аны материалдык байлык эмес, адамдардын ички жакшы сапаттары гана камсыз кылып бере алат. Мына ошондо адамдын жүзүндө сулуулук пайда болот. Дүйнөнү сулуулук сактайт деген сөзгө мастер Алтынай Асанова да кошулат. Сулуулук дүйнөнү сактайт дегенге толук кошулам. Бирок бул сулуулук сырт келбетибиздеги эле сулуулук эмес, бул жан дүйнөбүздө сулуулук болуш керек. Биринчи очередте бул жан дүйнөбүз сулуу болуш керек. Анан жан дүйнөбүздөгү сулуулук сыртка чыгып келбетибиздеги сулуулук болот. Визажисттин жумушу сөзсүз түрдө изденүүнү талап кылат. Мындай чыгармачылык дармет болбосо болбойт. Боектордун табиятын жана эрежесин так билүү зарыл. Бир сөз менен айтканда, визажист бул сүрөткөр. Анын иши өтө жоопкерчиликтүү. Ар бир жасаган эмгектин артында айымдардын жылмаюусу камтылган дейт мастер. Андан сырткары боенуп жасанып жүрүү мезгилден да көз каранды болот.
Эми азыр жаз айы болгондуктан свежий легкий кылса, естественный табигый макияж кылса аябай жакшы болот, ыңгайлуу болот. Мындай кечээ тойлорго жылтыраак блеск коюп койсо болот, көздөрүнө, ооздоруна. Андай деле обычный дневной макияж болсо, андай деле катуу боенуштун шарты жок. Мезгилге карап деле макияж жасаса болот. Айымдарга азыркы заманга жараша, 21-кылымга жараша биз аябай катуу мындай оор макияждар жасабай, аябай жеңил өзүн тутуп, жеңил макияж жасап, бетибизди, келбетибизди кыйнабай, бир аз эле өзүбүздүн сулуулугубузду чертип койсок, подчеркивать койсок, ошо жарашат. Чоң рахмат, бүгүнкү көрсөтүүбүздө өзүңүздүн кеп кеңешиңизди бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Иштек эмес, келип туруңуздар. Ар дайым ар бирибиз сулуу болууга тийишпиз, дайыма сулуу болуп жүрөлү. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар.